Бул тасма Бишкектеги улуттук госпиталда тартылган. Аны кокустан ооруканага баш баккан депутат тартып алган. Мында лифт иштебей калып, комада жаткан бейтапты операция үчүн тепкичтен көтөрүп түшүшкөн. Эл өкүлү тасманы парламентте көрсөтүп, ал аралыкта бейтап каза болуп калса ким жооп берет деп суроо койду. Ошол жерден 10 мүнөттүн ичинде ошол өлүп калса эмне болот? Ким гарантия берет ошого? Бере албайсыңар да, бирок ошол эле мезгилде ошончо сом төлөтүп атпайсыңарбы? Шарты жок жерге төлөтүп атпайсың. Бирок ошончо убакыт, ошончо шарты жок, ошол эле мезгилде ал камсыздандыруу 5 күндөн кийин гана күчүнө кирет экен. 5 күнгө чейин ал адам өлүп калабы, же ошол чыгып кетеби? Ушул жактарын ойлонгон эмессиздерби? Жооп берип коесузбу сиз ошого? Ошондой эле эл өкүлү ооруканада жатып дарылангандардын көпчүлүгү 14 миңге чейин акы төлөп жатышканын айтып, шарты жок мамлекеттик ооруканадагы дарылануу акысын кымбаттаганын сынга алды. Саламаттык сактоо министри жооп катары жаңы норма иштей баштаганын эске салды. Сиз туура айтып атасыз, биз быйыл ошону киргизгенбиз. Эгерде камсыздандырылган адамдар ооруканага жатам десе, анда ошол дарыланган акысын толук төлөшөт. 14 миңге чейин чыгып кетти бүгүнкү чейин. Бирок ошол эгерде камсыздандыруу болсо эле, анда 830 сом эле төлөш керек болчу. Ошону биз бул закондорду биз киргизип атабыз. Экинчиден, сиз айткан боюнча мынакей биз иш жүргүзүп атабыз. Ошол элге түшүнүктүү жеткирип берип, мынакей 1720 сом бир жылга ошол төлөсө, айына 120 сом экен. Бардык элдерди биз ошол медицинский страховка менен кылып алсак, бул абдан чоң жетишкендикке жетет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча жаңы норма октябрь айынан тарта иштей баштады. Ага ылайык камсыздандыруу полиси жок жарандар ооруканага кайрылса 14 миңге чейин төлөшөт. Ошол эле учурда камсыздандыруу полиси барлар 830 сом гана төлөйт. Ош облустар аралык клиникасынын адиси маалыматты тастыктап, бирок Оштогу сумма 14 миң эмес, 9 миң сом экенин кошумчалады. 2650 сом төлөйт болчу камсыздандырылгандар. Ал эми хирургияга түшүп операция болсо 3440 сом төлөчү. Азыр ошол камсыздандырылган жарандар больницага түшүп операция болсо 9170 сом. Терапевтический профилдерге жатса операция болбой турган. Болсо анда 8400 сом төлөп калышты да. Ошондо айырмачылык болду. А так жеңилдетилген акысыз баягы льготный контингент ошол эле боюнча калды суммалары. И камсыздандырылган жарандардыкы да суммасы ошо боюнча калды да. Бул апрелден бери. Мурдагы норма боюнча камсыздандыруу полиси жок кайрылгандар 2,5 миң сомдун тегерегинде акча төлөп келишкен. Кийин мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, күчүнө кирди. Ал эми камсыздандыруу полиси 1 жылга болгону 1700 сом гана түзөт. Дагы бир өзгөрүү. Мурда ооруканага кайрылган учурда гана полис ала калышчу. Азыркы шартта 5 күн мурда полис алган болушу шарт. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугун камсыздоо үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алыш керек. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алгандан кийин ал жаран камсыздырган жаран катары ошол камсыздырган жаран медициналык кызмат алууда өтө өзүнүн керектүү медициналык кызматтын түрлөрүн жеңилдетилген шартта же болбосо атайын категорияларыбыз бар, ошол боюнча акысыз ала алышат. Мындан улам эл арасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси тууралуу маалымат аз болуп жатканы айтылды. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги бул боюнча былтыркы жылдан бери түрдүү маалыматтык кампанияларды өткөрүп жатышкандыктарын айтышууда. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.